Мен грипп болуп атам деп келген оорулардын бир 20% плюс минус деп айтсак болот. Бул аллергиялык оорулар менен ооругандар. Ушул күз айында дагы аллергиялык оорулардын саны көбөйүп баштайт. Бул себеби баягы бизде болуп аткан жалбырактын түшүшү, гүлдөрдүн баягы учуш, чаңдашышы деп коебу, ошонун учурга кездешкендиктен аллергиялык оорулар да көбөйүп баштайт. Аллергиялык оорулар менен грипптин мындай айырмасы өтө аз да. Экөөндө тең чүчкүрөт, экөөндө тең мурду куюлат, көзү ачышат, жөтөлөт, ошого окшогон симптомдору, жалпы симптомдору. Эң бир айырмасы бул температура. Дене тап аллергиялык ооруларда эч качан көтөрүлбөйт. Бул вирустук инфекцияларда дене тап көтөрүлөт. Ошондой эле жана чыйрыгып, ошого окшогон белгилер, жана интоксикациянын симптомдору деп коебуз, ошол симптомдор байкалат да. Андан тышкары бул аллергияныкы жылда ошол сезондо сөзсүз түрдө кармайт. Анан булар көбүнчө түнү кыйналышат. Андан тышкары баягы кандайдыр бир аллергияга каршы дарыларды ичкенде жеңилдөөнү сразу байкашат. Анан узак болот. Мисалы, мага келет, мен 1 айдан бери мен грипп болуп жүрөм депчи. Бул аллергиялык ооруларга көз каранды. Грипп оорусу негизи 1 жума, көп болсо 2 жумага чейин ашып кетсе созулушу мүмкүн. Өтө эле созулду дегенде, ал ошондон жакшы болуп кетет, же болбосо кандайдыр бир осложненияга берип, башка оорулар өрчүп кетет да. 1 ай грипп бул эч качан созулбайт.